тиркеменин Кыргызстанда ишке кириши кандай зарылчылыктан улам пайда болду, эмнени берет экенин айтып берип койсоңуз. Тиркеме негизи дүйнө жүзү боюнча 193 өлкөнүн ичинде иштейт. Бул тиркеме өзгөчө биздин айымдарга жана жаш үй бүлөлөргө десем болот, негизи эле үй бүлөлөргө арналган. Себеби дегенде бул тиркеменин эң негизги максаты кош бойлуулукка кантип даярдануу керек, кош бойлуулук учурунда кандай кеңештерди аткаруу керек жана төрөттөн кийинки 40 күндүн ичинде кандай кеңештерди туура аткаруу керек деген маалыматты камтыйт. Бул тиркеме негизи 3 бөлүктөн турат. Мен жана айта кеттим, биринчи бөлүгү бул ошол кош бойлуулукка кандай даярдык көрүү керек деген. Ошол кандай даярдык көрүү керек дегендин ичинде абдан чоң маалымат бар. Ошол эң керектүү, эң орчундуу маалымат. Себеби дегенде биздин жаштар үй бүлө курардын астында медициналык көзөмөлдөн өтүүсү абдан зарыл экени жазылган. Жана кандай көзөмөлдөрдөн өтүш керек, кандай анализдерди тапшырыш керек, кандай жанагы жаңы заманбап диагностикалык көзөмөлдөн өтүш керек, генетикалык көзөмөлдөн өтүш керек, анан кандай даярдык керек деген жакшы маалымат камтылган.